улуттук баалуулуктарды, дөөлөттөрдү, марктарды, каада салттарды, салттуу тарбиялоо маданиятына кызыккан, ага берилген, ошонун ишке ашышына демилгечи болгон демек мекенчил инсан болушулары. Демек балдарга мектеп директорунун негизги көңүлүндө эмне болуш керек? Демек бул дүйнөдө балдарга түшүндүрүшүбүз керек. Бул дүйнөдө эмне улуп, эмне кымбат, эмне түбөлүктүү, эмне баалуу, эмне уят, эмне ушул бакыт деген сыяктуу жана башка баалуулуктарды жүрөгүнөн түнөк таптырышыбыз керек. Эгерде ушул баалуулуктар болсо, демек балада менен алыкка окшоп, алык келтеги айрым көрүнүштөргө, мугалимдерге, устатына каршы сүйлөө, каршы чыгуу болбойт. Себеби ал устатынын улуулугун түшүнгөн болот. Экинчи, ушул мектеп директору кумандуу педагог болуш керек. Демек, биринчи баланын ушу инсан катары, баланын экологиясын сактоого, баланын табиятын шайкеш окуп тарбия ишин жүргүзүүгө, баланын чөйрөсүн адамгерчиликтештирүүгө, баланын ушул эң негизгиси бала менен кызматташ болуп, аны жүрөгүнөн түнөк табиғи мүмкүнчүлүгүн ачууга мугалимдерге багыт берген кумандуу инсан болушу зарыл мектеп директорунун